Биз жамаат менен өзүм имам болуп окуп келип отурсаң деле мына ушундай адамдар кудум жаныңда жүргөндө же болбосо сен гырт бекерчи болуп ошол жерде телефон чукулап отургандай сезе берет. Анан биз азыр тарави окуп келгиче ошол 10дон өтүп 10:30 болуп атат. Ассаламу алейкум устаз, эркектер хиджама кылдырса болобу? Сөзсүз болот го, сөзсүз. Мен жакында эле өзүм кылдырдым. Сыражидин уста Кудайга шүгүр, абалы туруктуу урмат тутуган, эми убакыт керек чынын деле 3-чү омуртка сынып, жүлүндү кысып калганда, ошол операция болуп, ал жерге темир салды. Эми урмат тутуган азырынча бутка жан келе элек. Кудай буйрса бутта кыймылдап кала турган болсо, иншалла жакшы болот. Бөлөңүзгө үйлөнсөңүз болот. 708 18 64 95. Ассаламу алейкум, кандайсыз устаз? Орозо кармап душка кирсеңиз боло берет. Тарави кандай ниет кылынат? Ниет кылым тарави окумакка деп эле ниет кыла бересиз. Ассаламу алейкум, кандай устаз? Орозо кармап душка түшсөңүз болот. Бөлөңүзгө үйлөнсөңүз дагы болот. Тарави окуймун деп эле ниет кыласыз. Таксыр сөгүшүп, урушуп кетсе ооз ачылабы? Ооз ачылбайт, сооптон куру каласыз. Ассаламу алейкум, жубайыма телефондо жообуңду бердим деп койгом, талак түшпөйбү? Түшөт, жообуңду берген болсоңуз. Эми канчаны бердиңизби, экини бердиңизби, үчтүнү бердиңизби? Ошого сурайсыз. Эми бул боюнча жашайм десеңиз, муфтиятка барасыз, ошол жактан чечип берет. Ассаламу алейкум, кандайсыз устаз? Орозо кармап душка түшсөңүз болот. Устаз, эфирге күндө аракет кылып атам. Тарави окуйм деп ниет кыласыз. Куранды карап окуганга болбойт, китепти карап окуганга болбойт. Амин, орозоңуздар кабыл болсун. Машалла, менин номерим чыкты. Кимге керек болсо жазып алсын. Я Рабби. Устаз, дарат алганда, оозго суу алганда сууну жутуп аламбы деп корко берем. Жок, коркпойлу, суу жутпайлы, акыл эсиңиз жайды го. Кадимки эле чайкачтан кайра оозуңузду кургактап түкүрүп коесуз болду. Устаз, багымдатта уктап калсаң күн чыкканда окуса болобу? Болот, ооба, күн чыкканда окуйсуз. Устаз, дарат алганда айттык. WhatsApp номер байланыштагы ушунда. Ассаламу алейкум, урматтуу таксыр, тахажжуд намаздын жол жобосун айтып коесузбу дейт. Азыр коптан намаздан кийинки намаздын бардыгы тахажжуд болуп эсептелет. Ниет кылдым 2 рекат тахажжуд намаз окумакка, Аллаху акбар деп эле 2 рекаттан билген сүрөңүз менен окуй бересиз. Өтө жеңил. Анан Аллахтан эмне керек болсо ошону сурайсыз. Эркекиз жазганды билбесең суроо бербей катасы 100. Устаз, багымдатта уктап калсаң күн чыкканда окуйсуз. Азыр жай намаздар чыгып жатат го, электронный кандай болот дейт. Үйрөнгөнгө эле ал урматтуу, намаз окуганга эмес, ал үйрөнгөнгө. Ошону азыр алыңыз дагы ошо жай намазды багымдатта ошону үйрөнүңүз. Багымдаттын убакыты келгенде жыйып коюп туруп өзүңүз окуйсуз. Мага дуа кылып коюңчу, жүрөгүмө иман берип, намазымды жаттап, такыба аял болоюн деди. Машалла, Аллах Субхана таала иманыңызга күч кубат берип, такыба аялдардан болуп, Аллах Субхана таала ыраазы болсун. Ассаламу алейкум, устаз, тасбих намазы кандай окулат? Ыйыгайлар жана кабыл болгон дуалар деген китеп бар. Ошону алып окусаңыз, тасбих намазы ошондо жазылынган.